Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Мен Папиева Жамал, Борбордук Азия университетинин билим берүү өнүктүрүү программасынын координатору. Сиздер менен дагы бир жолу онлайн кезип атканым үчүн кубанычтамын. Мен биринчи сессияда сиздерге Zoom программасын колдонуу аркылуу телефон менен кантип сабак өтсө болот деген темада баяндама жасап бердим эле. Азыр болсо компьютер аркылуу, ноутбук аркылуу онлайн сабакты кантип өтсө болот, ноутбуктун кандай мүмкүнчүлүктөрү бар Zoom программасын колдонууда деген темада кыскача баяндама жасап берейин. Сиздер телефон, компьютериңиздерге Zoom программасын орнотуп алдыңыздар, жүктөп алдыңыздар. Ал программаны жүктөп алгандан программаны ачканыңыздарда приложенияны сиздерге мондай экран чыгат. Бул жерде карасаңыздар бир нече баскычтар турат. Новая конференция деген баскычты басканда сиздерге онлайн конференция, онлайн сабак Азаматта ачылат. Аны ачып алып туруп окуучуларды чакырсаңыздар болот. Окуучулар в IT деген баскычты басып, новая конференциядан сиздер идентификатор номери менен паролду жиберип, окуучулар ошол идентификатор номерди басуу аркылуу сабакка кире алышат. Же болбосо бул Азаматта сабакты ачып алып туруп чакырганыңыздар. Же болбосо сиздерге негизги керектүү баскыч бул запланировать деген баскычы. Бул баскычты басуу аркылуу сиздер алдын ала сабагыңыздарды пландаштырып алып, окуучуларды сабакка чакырып аласыздар. Бул IT деген баскыч жана Азаматта чакырып алгандагы баскыч, буну алдын ала пландаштырып сабакка чакырып алган баскыч. Ал баскычты басканыңыздарда сиздерге андай экран чыгат. Бул жерде темасын коюп алсаңыздар, мисалы 7-класс кыргыз тил сабагы деп коесуздарбы, өзүңүздөрдүн сабагыңыздарды жазасыздар. Бул жерге датасын коесуңар, мисалы 12-апрель деп жазсаңыздар, мисалы 9 деп турат. Бул жерде саат 1-ге койдук, 1-ге коюп туруп жазып аласыңар. Бул жерден продолжительность дегенге 30 минут деп турат. Сиздерге айтып өткөм мурун, Zoom программасы 40 мүнөткө чектелген акысыз версиясы, 40 мүнөттөн ашканы бул акы төлөнгөн версиясы. 40 мүнөттүн ичинде автоматтык түрдө Zoom программасы өчүп калат. Бирок адегенде баштаганыңыздарда 3-4 сессия өткөнгө чейин чексиз болуп тура берет дагы, кийин 40 мүнөт өчө турган болот. Ошондо бул жерден 30 мүнөт эмес 40 мүнөт деген тандап аласыңар, автоматтык түрдө өчүп калат. Андан башка повторяющий конференция деген баскыч турат. Эгер бул баскычты бассаңыздар, мисалы үчүн саат 1 деп турбайбы, түшкү 1де 13:00 деп. Демек 13:00 ошол менин сабагым, бул сабагым постоянно болуп турат, дайыма кайталанат. Ошон үчүн бирдегиси боло турган сабакка мен ар дайым ушу запланировать баскычты басуу аркылуу шилтеме жасай бербейм. Бир жолу жасап койсом, катышуучуларга жиберип койсом, катышуучулар саат 1де ошол эле шилтеме менен сабакка кире алышат. Андан кийин бул жерде настройкаларды өзүңөргө ылайыкташтырып аласыңар. Идентификатор өзүңөрдүн басасыздар, же болбосо автоматически башка идентификатор жасайт ар бир сабакка. Пароль коем десеңиздер, пароль коюп автоматически өзү коюп берет. Же болбосо өчүп койсоңуздар, окуучулар пароль жок эле идентификатор номери менен гана кире алышат. Бул жерде организатор видеосу өчүк болсун, büyük болсун деп жазып аласыздар, жанык болсунбу деп, участниктер кандай болот, катышуучулардын. Анан звук кандай болсун, телефондон да, ноутбуктон да, телефон, компьютерден да чыксын десеңиздер, буну тандап аласыздар. Да бүткөндө запланировать деген баскычты басасыңар. Запланировать деген баскычты басканда сиздерге мондай экран чыгат. Бул экран эмнени билдирет? Бул автоматтык түрдө конференцияңыздарга чакыруу жасалат. Уже автоматтык түрдө идентификатор номер берилет, пароль берилет. Бул экран чыкканда копировать буфер деген баскычты бассаңыздар, автоматтык түрдө чакыруу, бул шилтеме автоматтык түрдө буферге сакталып калат дагы. Сиздер WhatsAppка барасыздарбы, почтаңыздарга барасыздар, ал жерге вставить кылып туруп, копия вставить деп жүрөсүздөр да. Ошону басып туруп, чакырууну жиберсеңиздер болот. Катышуучулар сиздер жиберген ссылканы басат, шилтемени басып, сабакка кире алышат. Бул запланировать деген баскыч аркылуу киргенде деп айткам, Андан кийин сабакты баштагаңыздарда сиздерге мондай экран чыгат. Экранда бул ар бир баскычты бирден түшүндүрүп өтөбүз. Негизги баскычтарды кыскача айтып өтөйлү. Биринчи баскыч карасаңыздар, включить звук деген микрофондун сүрөтү турат. Бул микрофонду өчүрүп же жандырып сүйлөп коесуздар. Окуучуларда өчүрүп туруш керек сабак убагында. Окуучулар андан кийинки баскыч включить видео деп, бул да окуучулардын видеолору көрүнүп турсун деп, өчүрүп турсун десе өздөрү коюп алышат. Эгерде окуучуларда балким катып калып же үндөрү тоскундай үзүү болуп аткан болсо, анда видеосун өчүрүп алууну сунуштаңыздар. Анткени видеосун өчүрүп алса, балким интернет жүктөмү жакшыраак жетип калат сабакка. Андан кийинки баскыч караңыздар. Бул ноутбуктан кирген мүмкүнчүлүгү. Ноутбуктан киргенде сабагыңыздарды запись кылып алуу мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Сабакты алдын ала запись кылып алып туруп, өтүп аткан сабакты запись автоматтык түрдө ноутбукка сакталып калат дагы. Ал сакталган сабакты балким сабакка катыша албаган, кире албаган окуучулар болсо, же кирген эле окуучулар кайталап көрөбүз десе, сакталган записти жиберип койсоңуздар, кайталап көрүп алышат.
Андан кийин өтө 40 мүнөттө зуму өзү чыгып калат деп, бирок 40 мүнөткө чейин эле сабакты бүтүрөм десеңиздер, ушул басып веб конференция деген баскычты басуу аркылуу сабакты бүтүрө аласыңар. Бул жерде басканда силерге ушул конференциянын идентификатор номери менен пароль чыгат. Ошол паролду окуучуларга берсеңиздер, жана башында көрсөттүк, войти деген баскыч, ошол аркылуу идентификатор паролду киргизип окуучулар сабакка катыша алат. А сиздер запланировать деген баскычты аркылуу басып, буферге сакталганды жиберсеңиздер, анда ошол ссылка менен шилтеме аркылуу кире алышат. Андан кийин вид докладчика деген баскыч, бул сүйлөп аткан адамдын докладчигин кантип көрүнүп турсун, видеосу экранга полный көрүнсүнбү, толугу менен, же чекеден көрүнсүнбү, же жогоруда көрүнсүнбү, өзүңүздөр тандап аласыздар. Андан кийинки баскыч карасаңыздар, пригласить деген баскыч. Бул баскычты басканда силерге моундай экран чыгат. Бул жерден сабакка кандай чакырасыздар? Почта менен чакырасыңарбы, же эң оңой эле жол копировать URL же копировать приглашение деген бассаңыздар, сабакка шилтеме же чакыруу автоматтык түрдө буферге сакталып калат дагы, WhatsAppка барып же поштаңыздарга барып жибере аласыздар. Бул сабакты ачып алып деп чакырган да. Алдын ала чакырган дагы бир жолку айталам, запланировать деген баскычты басып алып копировать кылып буферге чакырууну ошол аркылуу алдын ала жиберген болосуздар анда. Андан кийин управлять участника деген баскычта эмнелер бар? Бул баскычты басканда сиздерге мындай терезе чыгат. Бул терезеде катышуучулардын саны, канча окуучу болсо ошо тизмеси полный жазылат. Ар бир катышуучуну мисалы алдын алып келсеңиздер, звугун бирден өчүрүп койсоңуздар болот. Же болбосо подробнее деген баскыч бар ар бир окуучунун тушунда. Аны бассаңыздар, мондай терезе чыгат. Бул терезеде эмне бар? Карасаңыздар, чат жүргүзсөңүздөр болот, видеосун попросить включить видеоду атат, же организатор кылсаңыздар болот, же болбосо өзүңүз запись кылбасаңыздар, разрешить запись дегенди кылсаңыздар болот, субтитр дегенди кылсаңыздар болот. А субтитр деген сөз сүйлөп атканда жүгүртмө жазуу кетип аткан субтитр дейбиз. Аны дагы бир аздан кийин сабактын презентациянын жүрүшүндө дагы кеңираак таанышасыздар менен. Андан кийин катышуучулардын управлять участниками деген баскычта дагы эмне деген кандай функциялар бар экен көрөбүз. Карасаңыздар, бул жерде катышуучулардын алдында мындай белги турат: выключить звук для всех деген. Сабактын башында буну бассаңыздар, баардык окуучулардын микрофондорун өчүрүп аласыздар, өчүрүп алышыңыздар керек. Анткени 20-30 окуучу болгон болсо, алар бири-биринин сөздөрү бирине угулуп, же балким бир окуучунун аркасына эшик жабылып атат, бирөө сүйлөп атат, же төлөп аткан баардыгына угулуп, сабакка тоскоолдук чыгарылат. Ошондуктан сабактын башында мугалимдер ушуну басып, баардыгынын микрофонун өчүрүп алыңыздар. Же кайра включить десеңиздер, баардыгынын микрофону күбөйт. Ал эми окуучулар мисалы сабактын жүрүшүндө суроо туулуп калса, эмне кылышы мүмкүн? Силер микрофонду өчүрүп койгонсуздар, сүйлөшүп албайсыздар. Алар мондай чат аркылуу жазса да болот. Же болбосо окуучуларга түшүндүрөсүздөр, ар бир окуучу өзүнүн участники дегенге кирип, телефондонбу же ноутбуктан кирип, участники дегенге өзүнүн атын алып келсе, мисалы үчүн Салина деген окуучу бул жерде караңыздар, телефондон кирип атат дейли. Салина өзүнүн атына басса телефондон, мондай экран чыгат. Бул жерден поднять руку деген баскычты басыш керек болот. Басып, могул жерде көрүп атасыз, кол көтөрдү. Ошону поднять руку Салина баскан болсо, мугалимге белги чыгат, Салина колун көтөрдү дегенчи. Ошондо балким окуучунун суроосу барбы, ошентип сүйлөтсөңүздөр болот. Буну микрофон өчкөн маалда колдонсоңуздар болот. Андан кийинки экрандагы кийинки баскыч эмне? Демонстрация экраны деген баскыч турат. Бул эң негизги баскыч, эң маанилүү баскыч болуп эсептелет. Анткени ушул баскычты басуу аркылуу сиздер PowerPoint презентацияны коюп тема түшүндүрө аласыздар, же тесттерди бере аласыздар, же видеолорду көрсөтөсүздөр, же бир суроолорду көрсөтөсүздөр, экранга көргөзүп туруп сабакты өтө аласыздар. Бул баскычты басканда силерге мондай экран чыгат. Бул жерден карасаңыздар, экранды басып туруп, экрандан эмне, папкадан эмне тандап алсаңыздар, совместное использование тандасаңыздар болот. Же презентацияңыздар ачык болсо, ушуну бассаңыздар, презентацияны басып туруп совместное использование кылсаңыздар, PowerPoint презентацияңар экранда көрүнүп турат, аркасынан сүйлөп түшүндүрө бересиңер. Андан кийин доска сообщений деп турат. Буну басканда ак доска чыгат, бир аздан силерге көрсөтөм дагы. Же болбосо браузерден автоматтык түрдө бир видео же бир кандайдыр бир веб-сайтты көрсөтсөңүздөр болот. Буну басса использованияны бассаңыздар, баардык окуучуларга көрүнөт. Мисалы үчүн доска турат, доска сообщений деп басканда мондай актай доска чыгат. Бул жерден ноутбуктан кирген окуучулар жогору жака басыш керек. Бул жерде карасаңыздар, доска сообщений деп турат, же болбосо настройка просмотра деп турат. Бул ар кандай компьютердин версиясынын модельдеринен болот. Кээ биркилерде доска сообщений деген чыгат, ошону басыш керек, же болбосо настройка просмотра деген басыш керек болот. Ошону басканда белгилер чыгат ар кандай. А окуучулар телефондон киргендер
телефондун жогору жагы эмес, төмөн жагында карандаштын сүрөтү бар. Ошону басканда белгилер чыгат. Комментировать дегенди басат бул жерден. Белги кандай белги чыгат? Мындай белгилер чыгат, карасаңыздар, текст деп турат, карандаштын сүрөтү турат, ластик турат. Ушуларды колдонуу аркылуу ар кандай иш-аракеттер жасаса болот. Бул жерде дагы жогоруда айтып тургандай, ноутбуктан киргендердин мүмкүнчүлүктөрү жогорураак, көбүрөөк, телефондон киргендерде азыраак. Мисалы үчүн ноутбуктан киргенде текст деген баскычты басуу аркылуу мындай тексттерди жазса болот. Тексттерди жасап бардыгы окуй алышат деп жаза алышат. Телефондон киргендер мындай жаза алышпайт. Бул чекеде бурчта телефондун карандаш сүрөтү жазылган жерде сызыктарды кысса болот. Анда только кол менен гана, бир гана кол менен жаза алат окуучулар. Телефондон киргендер монтип кол менен гана жаза алышат. Карандаштын сүрөтү чыгат да, карандаштын сүрөтү менен монтип кол менен монтип жаза алат. Бул эми бир аз ыңгайсыз, эми кээ бир учурда колдонсо болот деп жазышат да, кол менен жазышат. Буну компьютерден да жазса болот. Андан кийин мисалы дагы кандай учурда колдонушу мүмкүн. Мисалы сабак өтүп атасыздар, кыргыз тили болуп атса, энин астын сыз десек, балким мындай астын сызышат. Баяндоочунун астын сыз десе, балким мындай эки сызык кылат. Же болбосо зататошту түстөрүн өзгөртсө болот. Зататошту тегеректегиле десеңиздер, балким окуучулар мындай тегеректешет. Ушундай иш-аракеттер жасаса болот. Буну ар бири өзүнүн жазгандарын өзү өчүрүп кое алат. Могу жерде карандаш өчүргүчү сүрөттөрдү ластик деп жазылып турат. Өчүргүчү сүрөтүн басуу аркылуу өчүрүп кое алат. Же жазганын, же мугалим очистить деген эме бар, жазуу бар. Ошону басуу аркылуу бардыгын жазгандарын өчүрүп койсо болот. Же болбосо сохранить деген бар. Сохранить басып койсо, ошол жазуулар бул жерде очистить басканда өчүрүп, сохранить басканда сакталып калат. Бардыгын жазганын сактап койсо болот. Бул эми жана доска сообщений болду. Андан кийин так, мен азыр сиздерге видеону көрсөтөйүн. Мисалы үчүн, YouTube браузерге барабыз, могу жерден карап туруп, интернет браузериңизге барасыздар, интернет видеону балким сиздер сактап койгон видео бардыр, сабагыңыздарга байланыштуу. Мисалы, астрономия для самых маленьких, балким сабагыңыздарга бул керек, ушуну коесуңар. Видеону автоматтык түрдө браузерден эле. Вообще-то я тебя понимаю. Я и сам. Пауза кыласыңар, анан сабагыңыздар улан терисине талкуулап жүрөсүңөр. Автоматтык түрдө сабатка байланыштуу видеолор көрсөтсөңүздөр болот. Же болбосо ар кандай эле сайттарга, кандай болсо да сайттарга кирип, сабагыңыздарга байланыштуу викториналар жүргүзсөңүздөр болот. Мисалы, Kahoot деп, Kahoot'ты билесиңер. Же болбосо quizlet.com деген жакшы бир веб-сайт бар. Ал жерде ар кандай карточкалар менен иштесеңиздер болот. Кирсеңиздер quizlet.com'га өзүңүздөр регистрация болуп алышыңыздар керек. Биринчи мен регистрация болгонмун мурун, азыр ошол почталар менен кирип көрсөм, мисалы логин, сиздер sign up кыласыңар да биринчи. Мисалы Google менен кирем, мен Gmail почта менен эле кире берем. Ошол жерде ар кандай поштаңыздар менен киресиздер. Ал жерде ар кандай мисалы үчүн Жамал Папиева gmail.com Gmail аркылуу регистрация болуп алсаңыздар болот. Мен биринчи регистрация болгом, ошону азыр войти в аккаунт болуп атат. Бул жерге паролуңуздарды киргизип туруп, Quizlet'тен ар кандай так викториналарга кирсеңиздер болот. Мисалы, Жамал Папиева деп, эми караңыздар, бул жерде главное деген басайлы, бул жерден караңыз. Так, ар кандай мисалы үчүн англис тил сабагы болуп атат, adjective на то, что деген тема айтып атсам, мыяктан тандап алган болсоңуздар да, мисалы, темага да жазасыздар, мисалы, там структура клетки же алгоритм бемне деп коесуздар. Бул карточкалар менен иштесеңиздер болот. Караңыздар, стим, эмне встроенный перевод менен. Анан кайра кийинкисине жазсаңыз, аг деген эмне үстүнө бассаңыздар, сүрөтү менен перевод чыгат. Beautiful деп, красивый деп турат. Муну полноэкранный режимге коюп алып туруп, да, ошондой Толстый, слабый, бессильный. Үндөрү менен чыгат. Сильный, крепкий. Strong. Перевернуть карточку деп турат. Strong деген эмне экен деп бассаңыздар. Сильный, крепкий. Strong. Анан кайра кийинкиси деп коесуздар. Bad деген эмне экен? Плохой. Плохой деп, ушундай карточкаларды. Анан кийин ушул карточкалар менен түшүндүргөндөн кийин назадты басып туруп, кайра ар кандай
игралар бар, тесттерди ошону жасасаңыздар болот. Буну өзүңүздөр изилдеп караштырып көрөсүңөр. Анда викториналарды өткөрсөңүздөр болот. Андан кийин дагы мисалы эмеде так папкаларыңыздар бар, ноутбукта ар кандай папкада балким видеолоруңуздар бар, сүрөттөрүңүздөр бар. Кааласаңыздар ошондон видеону алып көрсөтөсүңөр, кандайдыр бир видеону алып көрсөтөсүңөр. Анан сабагыңыздарга байланыштуу сактап койгон видеолорду аларды пауза кыласыңар, улантып кайра улантып кетсеңиздер болот. Папкадан сүрөттөрдү көргөзөсүңөр. Андан улантып кетели кийин презентациябызды. Так, азыр презентациябызды улантабыз. Бул жерден бул видео бүттү. Эми жанакы эле PowerPoint презентациябызга кайра келели. Андан мурун демонстрация экранын талкуулап бүттүк. Доска сообщенийди ошол аркылуу YouTube'га кирсеңиздер болот, браузерге кирсеңиздер болот. Андан кийинки чат деген баскыч турат. Бул баскычты бассаңыздар силерге мындай экран чыгат. Чат деп көрүп атасыздар. Бул чатты чыкканда мисалы файл деген турат. Бул файлды басуу аркылуу компьютериңиздеги кандай файлдарды жиберсеңиздер болот. Word, PowerPoint презентация, Excel бокстарга жиберсеңиздер болот. Мондай кылып мен жибердим. Ушундай кылып жиберсеңиздер болот. Андан кийин ошол жерде все чат деген жерде все деген турат. Бул жерде кааласаңыздар баарына жиберсин жазган билдирүүңүздү же кандайдыр бир окуучуну тандап койсоңуздар тизмеден ошого жиберсеңиздер болот. Же болбосо караңыздар, мына жерде 3 чекиттин белгиси турат. Аны бассаңыздар силерге мындай экран чыгат. Балким сабакта окуучу мисалы мугалим жазса билдирүү баары окуйт. Же окуучу бири-бирине жаза бериши мүмкүн. Мисалы Акмат менен Ташмат бири-бирине жазып отурса, ал мугалимге жетпейт. Ошондой окуучулар сабактан алады болбосун десеңиздер, анда никто деп койсоңуз эч ким бири-бирине жазбайт, только организатор десеңиздер сиздер гана жазасыздар. Же баары бири-бирине жаза беришин деп суроолор болсо жазып турат да. Все отказа деген басып койсоңуздар, анда баары бири-бирине жаза беришет. Андан кийинки баскыч субтитр по требованию деген. Мен жана айтып өттүм, баягы жазып отурганда, сүйлөп атканда жазып аткан жазуу чыгышы мүмкүн, жүгүртмө жазуулар. Аны басканыңыздарда мындай экран чыгат. Бул жерде эгерде мен өзүм сүйлөп атканча, өзүм жазганча отурам десеңиздер болсо, я буду вводить деген баскычты басасыздар дагы жазып отурасыңар. Анда сүйлөп атканыңарды мисалы уга берет, азыр угуп атасыздар. Чекесине мындай чекеден жүгүртмө жазуулар көрүнүп турат. Балким ключевые слова, тема негизи сөздөрүн жазганча отурасыздар, терминдерди жазганча отурасыздарбы, кайталоо максатта жазып отурсаңыздар болот. Же болбосо кайсы бир окуучуну жоопкерчилик берип койсоңуз болот. Назначить участника для ввода деп ушуну бастырып, участниктердин катышуучулардын арасынан мисалы кайсы окуучу бул гана бирок ноутбуктан киргендер гана жаза алат. Ноутбуктан кирген окуучуга ушуну берип койсоңуздар, ушул функцияны жоопкерчиликти ал жазганча отурат. Силер сүйлөйсүңөр, окуучу жазганча отурат, баардыгы экрандан көрүнүп турат. Бул ушундай баскыч экен. Андан кийинки сессионный зал деген аябай жакшы бир функциясы болуп эсептелет Zoom'дун, бирок тилекке каршы ноутбуктан киргендер гана колдонулат. Бул биз кадимки сабактарда топторго бөлүп иштейбиз да. Топторго бөлүп, чакан топторго, чоң топторго бөлөбүз, биргелешип окуп үйрөнүү топторуна бөлөбүз. Ошого окшоп Zoom'да да ошондой топторго бөлүп иштесек болот. Аны кантип ишке ашырабыз? Бул баскычты басканыңыздарга сизге мындай экран чыгат. Бул жерден два участника эмес, эми компьютерге карата канча участник болот, ошого карата жазылып атат. Бул жерде в залы деп турат. Канча залга бөлөсүздөр? Зал деген группа, топ. 4 топко, 5 топко бөлөсүздөр, бул жерден санын жазасыздар. Анан бул жерде 2 вариант турат. Автоматически, вручную деген. Автоматически тандасаңыздар, компьютер сиздердин катышуучуңуздарды топторго автоматтык түрдө бөлүп берет. 20 окуучу болуп 4кө бөлсөңүздөр 5-өөсү өзү автоматтык түрдө бөлүп берет. Же болбосо эгерде окуучулардын деңгээлин өзүңүздөр билесиздер, өзүм бөлөм десеңиздер, вручную деген бассаңыздар, өзүңүздөр бөлө аласыздар. Балким Акмат менен Ташмат бир группа болот, Батман менен Асан бир группа болот. Өзүңүздөр бөлүп жасап алсаңыздар болот. Анан жасагандан кийин создать зал деген жазып бассаңыздар, сиздерге мындай экран чыгат. Бул жерден карайсыздар. Залдардын списоги болот, 3, 4, 5 канчага бөлгөн болсоңуз, анан ким кайсы залда экени бул жерде көрүнүп турат. Балким сиз алмаштыргыңыз келет да, Жамал Папиеваны 3-чү залга апарам десеңиз, Жамал Папиеванын жанына алып келип оң жак мышканы бассаңыздар, отправить зал, 3 зал деген басып койсоңуздар, анда кете берет. Же болду болсо кээ бир залга кирбей калгандар, могу жерде кирбей калды дегенди кайра аны киргизип койсоңуздар болот. Анан бүткөндөн кийин карап туруп ким кайсы залга барганын болгондон кийин открыть все залы деген көк баскычты бассаңыздар, мондай залдар көрүнүп турат. Аттары менен ким кайсы залда экенин. Бул жерде мугалим катары могу баскычты басуу аркылуу ар кайсы залдарга кирип жүрсөңүздөр болот. Буну сессионный зал басасыздар дагы, андан кийин мисалы экинчи залга кирсеңиздер 2ге, 3кө кирсеңиздер 3кө болуп кирип жүрө бересиңер. Анан кийинки баскычты бассаңыздар транслировать сообщение всем деп турат. Бул баскыч
мисалы билдирүү жазганда, мен мисалы билдирүү жазсам мугалим, бардык топтор ошол билдирүүгө жете алат. Мисалы топторго тапшырма болсо да, азыр топтордо 10 мүнөттүн ичинде мисалы талкуулайсыңар, эмнени мисалы клетканын структурасын талкуулайсыңар, биологияда 10 мүнөттүн ичинде. Балким презентация жасаш шарт, жанагы демонстрация экрана же совместное использование баскычты басуу аркылуу окуучулар бири-бирине презентация жасашат, талкууларды жүргүзүшөт, суроолорду беришет. Ал эми сиздер билдирүү жазсаңар баарына кетет. Мисалы, бүтүшүндө топтук иштин бүтүшүндө 2 мүнөт ал жыйынтыктагыла деп жазып койсоңор, бардыгына ошол билдирүү жетет. Анан топтук иш бүткөндө закрыть все залы деген баскычты басасыңар. Басканда силерге моундай экран чыгат. Анан вернуться в основной сеанс дегенди басканда бардык окуучулар основной сеанска келет, топтук иш бүтөт. Ал жерде топтук иш бүттү деген баскычты басыш керек окуучулар. Основной сеанска барам деген ошол сеанска барганда топтук иш бүтөт. Андан кийин окуучулар топто иштеп атканда, мисалы экинчи топ, мугалим биринчи топ менен иштеп аткан мезгилде экинчи топтун балким мугалимдин көмөгү керек, жардамы керек. Анда окуучуларга түшүндүрүш керек. Ноутбуктан киргендерде төмөн жакта бар обратиться за помощь деген баскыч, ал эми телефондон киргенде обратиться за помощь жогору жакта. Ошол баскычты басса, окуучулар мугалимди жардамга чакыра алат. Мисалы, окуучулар ушул баскычты басканда, мондай экран чыгат. Вы можете пригласить в этот сессионный зал организатора деп, ушуну пригласить деген баскан болсо, мугалимге мондай билдирүү келет. Экинчи залга чакырып атат деп, мугалим биринчи залда жүргөндө, эгерде войти десеңиздер, дароо барасыздар. Же болбосо балким биринчи топ менен мугалим иштеп атып, азыр барбайм, бир аздан кийин барам десеңиздер, позже деген баскычты бассаңыздар, бул билдирүү бир аздан кийин кайра келет. Анан ошондо ошол залга кирип иштесеңиздер боло берет. Андан кийин акыркы баскыч, бул жерде реакция деген баскыч турат. Реакция деген баскычты басканда, бул жерде бармак көтөргөн же кол чапкан, окуучуларга кандай сабак чагып атканын эмоциясын билдирсе болот. Ноутбуктан киргенде, а телефондон киргендер өзүнүн атына басканда, ошол жерден ушундай белги чыгат, эмоцияларын киргизсе болот. Ушуну менен биз Zoom программасынын бардык баскычтарын, функцияларын талкуулап чыктык. Анда эмесе, баарыңыздарга убакыт бөлүп көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат.